Назарыңыздарда күнелик маалыматтык программасы, студияда мен Нурзида Шамуратова. Саламатсыздарбы? Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда болгон ок атышуудан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын аскер кызматкери жаракат алды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы бүгүн 11-июлда маалымдагандай жаракат алган чек арачы Баткен облустук бириктирилген ооруканасына жаткырылды. Учурда анын абалы канааттандырарлык. Эске салсак, кечээ 10-июлда Тамдык чек ара постунда эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болуп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз тарап ок атууну токтотууну жана кырдаалды биргеликте тынчтык жолу менен жөнгө салууну талап кылды. Саат болжол менен 21:30 чамасында чек арачылардын ортосунда ок атышуу токтотулду. Кадамжай райондук эл жарчысы гезитинин башкы редактору Кайрат Жапаровду 10-июль күнү Өзбекстандын жарандары сабап койду. Бул тууралуу маалымат каражаттарына Кайрат Жапаров өзү билдирген. Жапаров Кадамжайдан Ак Турпак айылына Өзбекстандын Чоң Кара экславы аркылуу өтүп бараткан учурда коңшу өлкөнүн жарандарынын токмогуна кабылган. Журналист аталган аймакта суу алуу үчүн унаасын токтоткон кезде өзбекстандык топ жигиттер келип жаңжал чыгарышкан. Алар Жапаровду жана анын 6 жаштагы инисин уруп коюшкан. Окуянын чоо жайын Кадамжай райондук милициясы териштирип жатат. Учурда Кайрат Жапаров иниси менен райондук ооруканада. Ички иштер министрлигинин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө иш аракеттери боюнча жарым жылдык жыйынтыктоочу жыйыны өттү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облусунда жыл башынан бери 103 мал урдоо фактысы катталып, алардын ичинен 94-үнүн бети ачылды. Ошондой эле Ош облусунун аймагында мал урдоого байланыштуу кылмыш иштеринин бетин ачуу 91,3% түзүп, алдын алуу иш-чараларын жакшыртылгандыгы маалым болду. Бирок ага карабастан мал урдоо фактылары көп катталууда. Акыркы 6 ай ичинде жалпысынан 345 мал урдалып, 8,4 миллион сом чыгым келтирилди. Алардын ичинен 3,8 миллион сомдук 158 мал табылып, ээсине кайтарылды. Бул багытта Ош облусунда коңшулаш аймактардагы мал урдоочуларды кылмыш жазасына тартуу орчунду көйгөй бойдон калууда, деп билдирди басма сөз кызматы. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдында Чырак 2 деген аталышта акция өткөрдү. Ал колуна чырак кармап алып, электр энергиясына бааны кымбаттатуу аракетине нааразы экенин билдирди. Бул министрлик жакынкы арада электр энергиясына болгон бааны кымбаттатуу ниетинде иш аракеттерди көрүп атат да. Биз карапайым калк жарандык активисттер мындай кадамдарга барбоого чакыраар элек жана нааразычылык билдиребиз. 3 фаза колдонгондор үчүн электрдин баасы 1-июлдан тарта 1 сом 20 тыйын болору буга чейин кабарланган. Тарифтердин наркын белгилөө укугу өкмөткө өткөрүлүп берилген. 2013-жылы Кыргызстанда төрөт маалында энелердин өлүмүнүн 56 учуру катталды, деп билдирди бүгүн Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин демографиялык статистика бөлүмүнүн адиси Тамара Таипова. Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн 1990-2013 жылдардагы көрсөткүчүнө ылайык акыркы жылдары бир кыйла төмөндөшү байкалууда. Бирок Кыргызстан өнүктүрүүнүн 1000 жылдык максаттарына жетпей келет. Эгерде 1991-жылы каза болгон аялдардын саны 81 болсо, 90-жылдары энелердин өлүмүнүн динамикасы төмөндөп, бирок мурунку көрсөткүчүнө жетүү менен 2011-жылы 82 учур катталган. 2012-жылы 76 учур жана 2013-жылы 56 учур энелердин өлүмүнүн тенденциясынын төмөндөшү белгиленди, деди Тамара Таипова. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн башчысы июлдан декабрга чейин аймакта СПИД илдетин алдын алууга багытталган анонимдүү профилактикалык иш-чараларды өткөрүү боюнча буйрук чыгарган. Текшерүүлөрдүн баары акысыз болот жана тургундарга ВИЧ инфекциясын жуктуруп албоо боюнча кеп кеңештер айтылат. Ага USAID уюму каржылык көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы кабарлайт. Учурда облуста ВИЧке чалдыккан 108 адам бар. Алардын 67-си эркек, 41-и аял. Жалал Абад шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан 30 окуучу алтын күбөлүккө ээ болду. Бул тууралуу бүгүн 11-июлда Жалал Абад шаардык билим берүү башкармалыгынын маалымдашты. Анда маалым болгондой, быйылкы жылы 57 окуучу алтын күбөлүккө көрсөтүлүп, сынактын жыйынтыгында алардын 30-у алтын күбөлүккө ээ болду. Натыйжада өлкөдөгү алтын күбөлүккө ээ болгон окуучулардын саны боюнча Жалал Абад шаары 2-орунга чыкты. Кошумчалай кетсек, алтын күбөлүккө ээ болгон окуучулардын саны боюнча 1-орунда Бишкек шаары турат.
Курманжан датка тарыхый тасмасынын бет ачары Кыргызстандын көз карандысыздыгы күнү 31 августта өтөт, деп билдирди тасманын коюучу режиссеру Садык Шернияз. Тасма тартылып бүттү жана монтаждалды, пост-продакшн иштери жүрүп жатат. Тасманын үн режиссеру Бакыт Ниязалиев учурда Санкт-Петербург шаарында иштеп жатат. Бакыт Алишеров менен Мырзали Жээнбаев Питерге жөнөтө турган музыканы жаздырып бүтүү алдында турат. Элдияр Мадаким жарык берүүнүн үстүндө иштөөдө, деди ал. Тасманын бет ачаарына алыскы чет мамлекеттерден кино сынчылар менен кинематографисттер келет, деп кошумчалады. Ошондой эле Тасманын А тобундагы фестивалга жөнөттүк. Азырынча пикирлер оң, чакыруу күтүп жатабыз, деп белгиледи режиссер. Анын айтымында 2 саатка созулган тасмага 10 миңден ашуун адам тартылса, алардын ичинен 250 кесипкөй актер роль жаратты. Бул тасма мамлекеттин заказы менен тартылган алгачкы тасма болуп, бюджеттен 70 миллион сом бөлүндү. Тасманын үстүндө иштөөнү Кыргыз фильм менен Айтыш фильм студиялары 2012 жылы баштаган. Тасмада Алай ханышасынын жаш кезин Элина Абай кызы, орто курагын Назира Мамбетова жана улгайган курагын Жамал Сейдахматова аткарып, тартуу иштери Чүй, Ош, Талас, Ысык көл облустарында жүргүзүлдү. Бүгүнкү жаңылыктардын топтомушулар болду. Кезекте эл аралык жаңылыктар. Эл аралык жаңылыктар менен мен Гүлсүнат Камалбекова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Касабланканын эл аралык аэропортунан 5 килограмм кокаин алып өтмөкчү болгон пассажир кармалган. Бул көрүнүш Марокконун полиция жана бажы кызматкерлери үчүн. Маалыматтар боюнча баңгизаттын мындай көп бөлүгү менен чек араны эч ким кесип өткөн эмес жана пассажир Сахаранын түштүгүндөгү өлкөлөрдүн бирине бара жатканы маалымдалды. Израилдин аскердик аба күчтөрү тарабынан берилген соккудан улам үй бүлөнүн 8 мүчөсү көз жумушту. Алардын арасында 4 аял жана 2 жаш бала бар. Аларды жерге берүү учурунда мындай көрүнүшкө каршылык көрсөтүшкөн элдин саны көбөйүп, митингге айланып кетти. Египет Газа сектору менен чектешкен Рафада дарылоочу жайларды ачышып, элге көмөк көрсөтүшүүдө. Ондогон абалы оор жабыр тартуучуларды Каирдин жана башка ири шаарлардын ооруканаларына жиберишти. Биздин үйүбүздүн жанында ракеталык жардыруу болду. Биз үйдө болчук. Башында эскертүү болгон, бирок эч канча өтпөй эле баары башталып кетти. Бизде нерселерибизди жыйнап качып чыкканы убакыт болбоду. Учурда Израиль танкалары Газа секторуна коргонуу операциясында позицияларын 3 күндөн бери ээлеп турушат. Израилдин коргоо кызматы дүйшөмбү күндөгү Палестина экстремисттери Газа секторунан Израиль аймагына ондогон ракеталарды таштагандан кийин операциянын башталганын жарыялашты. Грек парламентиндеги радикалдуу укуктуу Алтын Нур партиясынын депутаты Илиас Касидиарис соттук отурумга чейин убактылуу кармоочу жайда болот. Касидиарис мыйзамсыз ок атуучу куралдарды сактаганы үчүн иликтөө комиссиясына көрсөтмө берип жаткан учурда колго алынган. Илиастын экстремисттик көз караш менен партиядагы тарапташтары аны колго алынуусу саясий оюндардын бири деп эсептешти. Германия өлкөдөн АКШнын посолдугундагы атайын кызматкерлерди өлкөдөн чыгарышууда. Мындай кадамга немец бийлиги 2 жума ичиндеги божомолдонгон Америка агенттери коопсуздук кызматына кирүүгө болгон аракетинен кийин барышканын түшүндүрүштү. Германия Федеративдик Республикасынын канцлери Ангела Меркель мындай көрүнүшкө өз көз карашын айтып өттү. Менин оюмча шпионаж өнөктөш өлкөлөр үчүн ойго келбеген нерсе. Мындан башка толтура көйгөйлөрүбүз бар. Аларды чечүүнүн жолун издешибиз керек. Мен чоң ишенимдүүлүк бир топко коопсуздук жогорку көрсөткүчкө алып келет деп ишенем. Азыр Берлинде болгон окуя боюнча жана өткөн жылкы Меркелдин телефондогу сүйлөшүүлөрүн угуу боюнча атайын комиссия иштери түзүлүп, иликтөө иштери башталды. Япониядагы Ниагари тайфунунан 7 адам көз жумду, 50дөн ашык жаракат алышты. Кюсю, Сикока аралдарындагы бир нече аймактарды жабыр тарткан. Хансю аралында болсо ондогон имараттар жок болуп, суу ташкынынын жыйынтыгында 600гө жакын үйдү суу каптап калган. Электрдик линиялары үзүлүп кеткенине байланыштуу миңдеген үйлөр жарыксыз отурушат. Кюсю жана Хансю аралдарынын айрым шаарларында 200дөн ашык авиа каттамдар токтотулду. Тайфун Тынч океанын жээги жактан саатына 35 км ылдамдыкта күчтүү жаандын коштоосу менен өлкөнүн чыгыш жагына карап жол алды. Синоптиктердин маалыматында алдыдагы сутка аралыгында тоо көчкүлөрү күтүлүп, элди коопсуз жайга кетүүгө бийлик тарабынан буйрук берилди. Борбор шаар Токиодо Ниагори бейшембиден жумага өткөн түнү күтүлүп жатат. Токиодон кийин
тайфундун күчү бир аз төмөндөйт деген божомолдор бар. Швейцариянын Монтрео шаарындагы ыр майрамга бир гана атактуу ырчылар эле эмес, талантын элге тартуулагысы келип жүргөн ырчы аткаруучулар да чакырылды. Үлгү катары Лондондук Jungle тобун айтсак болот. Топ 1,5 жыл мурда түзүлгөн. Анда Платон жана The Hit группаларынын мурдагы ырчылары элдин көңүлүн өздөрүнө бурушту. Форумдун жүрүшүндө бир нече ырчылар келип, өздөрүнүн дебюттук концерттерин тартуулашып, элди жагымдуу маанайга бөлөштү. Күндүн маанилүү эл аралык жаңылыктары болду. Саламатта калыңыздар.